Береги Кызыл Тасмасы жаңыдан кесилип жаткан жай Сузак районуна караштуу Карадария айыл аймагындагы Ак Мечит айылында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу катары пайдаланууга берилип, жалпы 4,5 миң калкка алгачкы медициналык кызмат көрсөтөт. Мен ыраазычылык билдирет элем биздин өкмөтүбүзгө. Ушул жанагы биздин акыркы 10 жылда фельдшердик, акушердик пункттардын, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун эски имараттары жаңыланып, заманбап жакшы имараттар курулуп, алгачкы эң негизи ошо биздин медицина кызматкерлерине дагы иштөөсүнө шарт түзүлүп атат. Инабат Еназарова жогорку билимдүү дарыгер, 40 жылдан ашуун медицина тармагында эмгектенгенин айтып, учурда жаңыдан пайдаланууга берилген Ак Мечит айылындагы номер 18 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси катары кызмат өтөп жаткандыгын, ошондой эле өзү менен бирге дагы бир жогорку билимдүү дарыгер 8 медайым эмгектенгенин кошумчалады. Илгери ФАП эле, ФАПтан кийин мына быйыл ГСВК жаңы зданиясы берди, заманбап здания. Биз аябай ыраазыбыз. Элет жеринде калкка алгачкы медициналык кызмат көрсөтүү жайынын пайдаланууга берилишине айыл тургундары да чексиз ыраазы болушту. Элдин кубанычы чеги жок. Баары абдан кубанып турат, ыраазычылыгын айтып. Буга чейин ФАП болгон. Кичинекей имарат болчу. Ушундай жаңы имараттар курулуп, бүгүнкү күндө УДТ номер 18 ГСУ болуп калды. Дарыгери бар. Кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу максатында. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты Бахрейн өлкөсүнүн КАФ кайрымдуулук уюмунун демөөрчүлүгү менен бүткөрүлдү. Айланасын тосуп иретке келтирүүгө айыл өкмөт тарабынан да олуттуу жардам көрсөтүлдү. Карадариянын центри үчүн эл көп экен бул жерде. Ошону эске алып, анан буну тез арада ичинде бүтүргөлө деп бизге тапшырма берди. Ошол убагында ошол ФАП заманбап болуп бүттү. Ичиндеги толук мебелдери, жанагы эмеректери толугу менен камсыздалып келди. Белгилей кетели, азыркы кезде Карадария айыл аймагы боюнча жалпы 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жана 2 фельдшердик акушердик пунктта кызмат өтөгөн дарыгерлер айылдыктарга алгачкы медициналык кызмат көрсөтүшөт. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шекербеков, Сузак району.